Ысык аптап шаарда күн кайнап атат. А мен болсо сонун районунда жүрөм. Бул жагын азыр көрсөтө кетейин достор. Тиги тоолор. Бул жана Прохладная деген село. Салкын айыл болуп калабы. Кыргызча кой таштарында өйдө жакта. Ушул жакта тез аранын ичинде ушундай жер тилкеси сатылып атат. Бул жанагы танхаус салып бизнес кылгандарга кайрыла кетет элем. Бул жерде бул там өзү эмес, участогу маанилүү экен да. Азыр участогунун картасында видеого кое кетем. Ушундай болгон, мындайча айтканда заброшенный экен, ташталып кеткен. Эң кызыгы, достор, эме 19 соток, 20 соток экен, почти по факту. Факт боюнча 19-20 соток, а документ боюнча 15 соток. Эң кызыгы участок 2 көчөгө чыгат экен да. Бул жагынан бир, тиги жагынан 2 көчөгө. Ушундай болгон сонун жер тилкеси чыкты. Престижный райондо, эң кымбат райондордун биринде. Азыр көптөр тоого катышып калышпады. Мына асман булут болуп турат. Шаарда болсо күн кайнап атат. Ушундай болгон жер тилкеси сатыкка чыкты. Үйү болсо мындай кожоюндар бүтүрө албай калып, эми шартына байланыштуу сатып атат. Баардыгы өткөн. Недостроенный домда. Ушундай жер тилкеси үйү менен тез аранын ичинде. Үйүн көргөнгө үйү анча деле маани эмес, бирок жер тилкеси эң кызык болуп атат. Ушул жер тилкени село Прохладнаядан тез аранын ичинде сатыкка чыкты. Мындайча айтканда лакомый кусочек деп койчу эле. Эң престижный райондордун бири бул село Прохладная, салкын айыл болуп калат. Тоого жакын, элдин баары ысыктан тоого качып аткан заман азыр. Ушундай болгон жер тилкени тез аранын ичинде алып коюңуздар. Көрсөтө турган деле эч нерсе жок экен, себеп дегени бүт участоктор уже ташталып, өсүп кеткен бактар, чөптөр, мунун баарын тазалап туруп, сонун бир жанагындай заманбап танхаустарды салып, кайра сатыкка чыгарса жакшы акча тапчудай экен. Достор, ушуну өтүп баратып тарта кеттим. Тааныштар сатып атты эле. Ошол менен сиздерге азыр байланыш номерлерин калтырам. Көрүп чала берсеңер болот.